Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин кыргыз диаспорасынын кеңешине биздин жарандардын туугандары көп кайрылуу жасап жатышат. Кылмыш боюнча биздин туугандар кармалды деп. Ошого кылмыш боюнча шектүү же кылмыш кылгандыгы үчүн биздин жаран кармалганда анын кандай милдеттери жана кандай укуктары бар боюнча кыскача видеоролик жасап азыр сиздерге жеткирип жатабыз. Эгерде биздин жаран кармалганда бир шектүү, анда полиция кызматкерлери тарабынан 3 сааттын ичинде биздин жаран орус тилинде ошол тергөөчү же болбосо иликтөөчүнүн көзүнчө өзүнүн жакын туугандарына же болбосо ата энесине же болбосо башка таанышына телефондо орусча байланышка укугу бар. Ошондой эле эгер биздин жаран орус тилде айрыкча ошо юридикалык терминдерди жакшы билбесе, жактоочу адвокат менен котормочуну талап кылганга болот. Жактоочу болбосо же котормочу болбосо биздин жаран эч көрсөтмө бербегенге укугу бар. Ошондой эле эгерде 3 сааттын ичинде жанагындай телефон байланышын түзүп бербесе, эгерде биздин жаран ушул Россияда кармалып калса, анда Кыргыз Республикасынын элчилигине же консулдук бөлүмдөрүнө ошол эле тергөөчү же иликтөөчү маалымат кармалган жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. Дагы айта турган бир сөз. Эгерде биздин жаранды биринчи кармалганда сурак жүргүзүү убагында аны кандайдыр бир кысымга алса, психикалык же болбосо кандай муштумун колдонуп, полиция кызматкерлери ошондой кысымга алса, анда биздин жаран ага чыдап туруп эле көрсөтмө бербегенге болот. Себеби кийин сотто биздин жарандын күнөөсү жок экендигин далилдөө оорураак болуп калат. Айта кетсе, Россия Федерациясынын Конституциясынын 51-чи беренеси боюнча биздин жаран өзүнө жана жакын туугандарына каршы көргөзмө бербегенге толук укугу бар. Ошондуктан эгер коргоочу же котормочу болсо дагы бир эскертебиз, эч маалымат бербей, жок, адвокат келсе, коргоочу келсе, котормочу келсе, мен ошондогондо маалымат берем деп катуу турса болот. Ошондой эле ушундай тематикадагы видео роликтерди биз аракет кылабыз жумасына 1 же 2 жолу чыгарып турганга. Укканыңыздарга чоң рахмат.